Шайлоого келүү бул ар бир кыргыз жаранын милдети болуш керек. Сөзсүз түрдө милдеткеш керек. Эл өкүлүнүн калкты мажбур түрүндө шайлоого тартуу маселеси социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Жарандардын айтымында ар бир жарандын шайлоого баруусу же барбай коюусу өзүнүн эрки. Шайлоого катышпаган жарандарды пул салышка адамдардын иштери чыгып калат. Андан себептер менен бара албай калат. Аны аныктай албайт да. Ким эмне үчүн келбеген. Ошон үчүн мен каршымын. Ол болбосо керектир деп ойлойм эми. Депутаттардын шайлоосуна каалаган өз эрки барышы мүмкүн, анан шарты болбой калышы мүмкүн, иштен бошобой калышы мүмкүн, балким майыптар көп болушу мүмкүн. Ошентен кийин бара албай депутаттык шайлоого өтө албай калышы мүмкүн. Айылдар ондай депутаттыктар шайлогон болсо, өздөрү барып кыдырып, мисалы үчүн майыптар бар, азыр көбүнчө үйүндө баспагандар бар, башкагандар бар, өздөрү кыдырып шайлатышы мүмкүн. Эми мен көпчүлүк үчүн жооп бере албаймын. Өзүмдүн мнениям, эми Кыргызстандын жараны болгондон кийин шайлоого катышыбыз керек. Элди ойлогон, акыйкат депутат болсо шайлашыбыз керек. Ушул Кыргызстандын өнүгүшүн ойлоп, жакшы иштейм деген депутат болсо шайлашыбыз керек. Көпчүлүк эл үчүн. 75 жыл ар дайым катышам. Биринчи барам. Көтөрүш керек да, демилер көтөрбөсөм болобу. Эл өкүлү акыркы учурда өлкө боюнча шайлоого калктын 30-40 гана пайызы катышып жатканына нааразы болуп, милдет жана укук деп экиге бөлүү керек деп эсептейт. Анын пикиринде шайлоого катышпаган жарандарга айыппул салынса, милдеттүү түрдө шайлоого катышат деп болжолдоп жатат. Шайлоого келүү милдет болуш керек. Ал эми киргенден кийин шайлоо ал укукка бөлүнүш керек. Антпесек биз ушунча акчаны ысырап кылып атабыз. Муну коррупцияга да жол берип атабыз. Элди ошол шайлоого алып келиш үчүн адамдар атайын акча төлөп ташып атышат. Мен ушул сунушту эске алсаңыздар, ошол шайлоого бир атайын мыйзам киргизбесек болбойт. Шайлоого келүү бул ар бир кыргыз жаранын милдети болуш керек. Депутат Улукбек Садиковдун көтөрүп чыккан демилгесин серепчилер туура эмес деп баалашат. Анткени ар бир жарандын мыйзам алдында өз укугу бар. Ал эми жарандардын шайлоого катышуусу аздаганы бул улам шайлоолордун кайталануусу, ошол эле шайлоодогу административдик ресурстарды колдонуп, мыйзам бузуулары болууда. Жарандарды шайлоого зордоп алып баруу же барбай койсо айыппул салуу, жазага тартуу деген туура эмес. Ар бир жарандын өзүнүн конституциялык укугу, мисалы шайлоо процессине катышабы, катышпайбы, кимге добуш берет, мыйзам буга жол берет. Анан мен буга эч качан кошулбайм. Жарандарды ушундай жазалоого, штраф салууга же мажбурлап алып барууга. Бул эми цивилизациялуу коомдордо ар бир жаран өзү чечет. Белгилей кетсек, үстүздөгү жылдын 10 январында президенттик шайлоого жана референдумга жалпы шайлоочулардын 39% катышкан. Ал эми 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештерде шайлоого жана референдумга келгендердин саны 37%-ын тегерегинде болгон. Айымкан Исралгызы, Азан Бузируков, Ынтымак.